Александр бул жарыштарга 8 жылдан бери катышып келет. Жол тандабастарга кызыгуусу бала кезинен артып, унасын өз баласына эркелетип, өзгөчө мамиле кылат. Өзү болсо өлкөдөгү абройлуу уюлдук компанияда эмгектенет. Бирок негизги жумушунан бош күндөр табылар замат темир тулпарына чуркап, машинесине жаңы өзгөчөлүктөрдү кошууга аракет кылат. Собирать я начал где-то лет 7 назад его. Менин унам патруль испанец 160. Мен бул унаанын кузовун жана рамасын эле алгам. Калганын өзүм жасап, алчусын алып, кошчусун кошконмун. Мен Т3 категориясындагы жарышка катышам. Бул жасалгаланган унаалар менен жарыш категориясы. Унамдын салмагы 1800 килограмм. Алгачкы салмагынан 100 килограммга жеңил. Унаа канчалык жеңил болгон сайын, ошончолук жеңишке жетүү оңоюраак. Александр унасын жасалмалаганга канча каражат кеткендигин так айта албайт. Себеби тетиктер кымбат болгондон улам баарын бир алып жасоо мүмкүн эмес. Андан сырткары ар бир жарышка жаңы өзгөчөлүктөр талап кылынат. Зародилась еще в глубоком детстве. Бул машинени алгандан бери ал 5 ирет өз конфигурациясын өзгөрттү. Өзгөртүүнү дагы дароо кылбайсың. Кичине акча таап калсаң эле эң керектүү тетигин ала коюп, жаңылоо көп деген убакытты талап кылат. Жарыштын катышуучуларынын бардыгы унасын өзүлөрү жасашат. Жарышка түшкөн унаалар 4 категорияга бөлүнүшөт. Бул ТР1, ал кадимки эле заводдон чыккан унаалардын жарышы. ТР3 болсо бул жол тандабастардын өзгөртүлгөн түрлөрү. Бул жерде машиненин сөгүнөн тартып дөңгөлөгүнө чейин бардык тетиктери өзгөрүүгө туш болот. Андан сырткары квадроциклдардын жарышы. Жарыштын ушул түрлөрү Кыргызстанда кеңири жайылган. 80% это которые уже такие уже тертые калачи. Жарышта катышып жаткандардын 80% тажрыйбалуу. Мурда ар кандай эл аралык жарыштардын катышуучулары. Алматы Капчыгайга барып өз өнөрлөрүн көрсөтүп келишкендер. Калганы болсо жаңылар. Алар жаңы гана эркиндиктин чыныгы даамын татып жатышат. Себеби бул эң сонун адреналин. Бүгүнкү иш-чаранын жеңүүчүлөрү баалуу белектерге ээ болушту. Ал эми биздин каарманыбыз Александр Кашешников болсо, Т3 категориясында биринчиликти жеңип, эми ушул жылдын август айында Ысык көлдө өтүүчү 10-эл аралык жол тандабастар жарышынын фестивалына даярдык көрмөкчү. Данияр Үсөров, Адлет Марсбеков, Вести Бишкек.